Рахмат, Дастан Артысбекович. Урматтуу Алмаз Акынжанович. Мен баягыны ушул маселени көтөрдүм эле, жана Федоров каналы боюнча рахмат, ошол ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Барып ишти жакшы аткарышты. Бирок азыр тиги суу агенттигинин ошо райондун филиалында бир аз финансовый вопрос мындай болуп атат дейт, ошону бир көңүл буруп коюңуздар. Бул жактан акча толук кандуу бөлүнбөй калыптыр да. Ошол маселени карап коюңуздар. Анан мен мына сизге да бир-эки жолу кайрылгам Каракоокту мектеби боюнча. Баягында да сурангам сизден, Алмаз Акынжанович. Ошол ким барат, өкмөттөн бир жооптуу киши барып көрсүнчү ошол мектептин акыбалынчы. Мен айткам, тиги балкасы үзүлүп кетсе эмне болот депчи. Ошону бир карап койсунчу. Же качан барат айтсын, мен чогуу учуп барайын дагы, чогуу барып көрөйлү ошонучу. Жеринен көрөйлү дагы, мен көрсөтөйүн. Эгерде көрбөсө, көзү көрбөсө ошол жерден көрсөтөйүн жана балканы, кыйшайып калган балканычы. Балдар окуп атпайбы? Мен кайра айта берем ошонучу. Барып ушунчалык кенебестик кыласыңарбы? Керек болсо вице-премьер барыш керек ал жергечи. Анан дагы бир маселе, мына трансформация боюнча. Эми мен түшүнүп атам, азыр жогорку кеңештен мыйзам долбоору өтүп атат, азыр жана таштанды маселесин чече турган, анан кийин берки көрүстөндөрдүн ордун трансформация кыла турган маселелер эми айыл өкмөткө өтө турган болуп атат. Бирок ол качан ишке кирет, качан ишке ашат белгисиз болуп атат да, азыр биринчи окуудан гана өттү да. Ошону Алмаз Акынжанович, сиз көңүлүңүздү буруп, эгерде могу созулуп кете турган болсо, ошо ноокаттын мына Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө, Зулпуев айыл өкмөтүндө бир катар айылдардын көрүстөндөрү толуп калган да. Азыр ушу курч басып эле туруп атат да. Маркумдарды кайсы жерге коебуз деп ошондой кайрылышып атат. Берки мыйзам кабыл алынып калса, анда өздөрү чечет айыл өкмөттөр. Бирок ага чейин ушул маселе жанагындай курчуп кетпесин да, ошо көңүл буруп койсоңуз.